Бортунда 32 мигрант бар кеме Кариб деңизинде жоголуп кетти. Бул тууралуу Венесуэла улуттук ассамблеясынын расмий сайты жазды. Маалыматтарга ылайык, кеме 7 июнда Венесуэладан Курасава аралын көздөй чыккан. Анда 32 жаран болгон. Мигранттар ошол бойдон дайынсыз жоголушкан. Аларды куткаруу тобу да түзүлбөгөн. Бийлик тарабынан эч кандай билдирүү жасалган эмес. Боливария өлкөсүнүн улуттук ассамблеясынын депутаты мамлекеттик органдардын аракетсиздигин сындады. Анын ою боюнча бул жарандар Венесуэладан жакшы жашоо издеп качып чыгышкан. Орусия чет өлкөлүк жарандарга пенсия төлөп берет. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар билдирди. Маалыматтарга ылайык, Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттарына пенсия төлөп берүү боюнча жобо кабыл алынды. Бул жобо март айында иштелип чыккан. Ал ЕАЭП мүчөлөрү кол коюп ратификациялагандан кийин ишке ашырылат. Белгилей кетсек, ЕАЭП 2014-жылы түзүлгөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Белоруссия, Армения жана Орусия өлкөлөрү кирет. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган иш сапары менен Тажикстанга келип, 14-15 июнда Душанбеде өтүүчү Азияда өз ара аракеттенишүү жана ишеним чаралары кеңешмесинин саммитине катышаары маалым болду. Саммитке Россия, Кытай, Иран, Азербайжан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Түркменстан, Бангладеш жана Шри-Ланканын президенттери, ошондой эле Афганстандын премьер-министри катышат. Азияда өз ара аракеттенишүү жана ишеним чаралары кеңешмеси Азияда тынчтыкты, коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоо үчүн түзүлгөн форум болуп саналат. Ал 27 мамлекеттин башын бириктирет. 8 мамлекет жана 5 эл аралык уюм анын байкоочулары. Казакстанда 11 июн кечки саат 4-төн кийин мессенджерлерди колдонууда кыйынчылыктар жаралууда. Айрыкча WhatsApp менен Telegram иштебей жаткандыгын Cannews сайты жазып чыкты. Маалыматтарга караганда Telegram жекшемби күндөн бери жакшы иштебейт. Ал эми WhatsApp'ты колдонууда көптөн бери биринчи жолу кыйынчылыктар жаралган. Саат 14:20дан бери социалдык тармактарга бөгөт коюлуп, Facebook жана Instagram ачылбай жаткандыгы айтылат.